Саламатсыздарбы, эфирде аймактар алакасы программасы облустардагы кесиптештерибиз тарабынан даярдалган маалыматтар топтому менен тааныштырабыз. Студияда Айнура Достукбекова. Жер тилкелерин өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо чаралары күчөтүлгөн. Жакында эле Аламүдүн районундагы Каражыгач айыл өкмөтүнө караштуу айыл чарба багытындагы 44 гектар жерди тилкелерге бөлүп мыйзамсыз сатуу фактысы аныкталган. Ага убагында чара көрүлүп, аймакты курулуштардан тазалоо жүргүзүлдү. Бул Аламүдүн районунун Каражыгач айыл өкмөтүндөгү жалпы аянты 44 гектарды түзгөн жер. Жер мунапысына ылайык келбеген айыл чарба багытындагы бул аймакты Кыргызбаев аттуу жаран трансформация кылдырып берем деп, алдамчылык жол менен үлүш жер ээлеринен алынган ишеним каттын негизинде мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп баштаган. 40 гектардан ашык жер тилкесинде мыйзамсыз түрдө 4 үйдүн пайдубалы коюлуп, 100гө жакын электр мамчасы орнотулуп, айрымдары электр линиясына туташтырылган. Ошондой эле 2 чакырымга жакын жерге шагыл төгүлүп, жол салынган. Бул жердеги аракеттер мыйзамсыз болуп жаткандыгы тууралуу бир нече жолу эскертүүлөр берилген. Деген менен курулуш иштери токтогон эмес. Натыйжада башкалардын жерин ишеним каттын негизинде сатып жаткан деген шек менен КТ аттуу жаран 10-мартта кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жерлер бардыгы. Биз 3 жол отношения жаздык. Ошо Кыргызбаев деген жаран бир 10 кишинин, ошо 42 гектар жер бир 10 кишинин эмеси долясы болот. Үлүш жерлерге берилген жер. Ошолордон доверение салып, трансформация кылам деп, могу жолдорду, столболорду коюп, ушу жолдорду сып калган. Мен эмеге 3 жолу отношения жазган болчумун. Акыркы отношения ошо комиссия түзүп туруп, акыркы отношенияда комиссия түзүп туруп, өйдө жакка чейин чыгып атып, ошон үчүн азыр бүт демонтаж кылып атабыз. 19-мартта жерине президенттин Чүй облусундагы өкүлү Канат Жумагазиев, район жетекчилиги жана милиция кызматкерлери барды. Облус башчысынын тапшырмасы менен керектүү техникалар тартылып, орнотулган мамычалар, контейнерлер алынып, жолдор буздурулуп, аянт мурдагы калыбына келтирилүүдө. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 109-указы бар. Ошонун негизинде азыр иш алып барып атабыз. Мо төгүлгөн шагылдардын баарын тазалап, мо коюлган мыйзамсыз столбалардын баарын алдыруу иштери болуп атат. Азыр мына ушунда мошенниктер көбөйүп атат. Бул жерде жанагы ушул мыйзамсыз иш алып барган адамдардан 6 кармалды. Бүгүнкү күнү кылмыш иши козголуп. Дагы 3-өө издөөдө жүрөт. Мыйзамсыз ушундай курууларга биз жол бербейбиз. Эскерте кетсек, бөтөн жер участогун өзү билемдик менен ээлеп алуу жана максаттуу багытын бузуу менен айыл чарба багытындагы жерлерге курулуш салгандарга мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. Облус жетекчиси жарандарды жер сатып алууда куру сөзгө ишенбей, документтерине көңүл буруу керектигин эскертет. Жерди бир сатып алып атканда, ушул айыл өкмөткө барып, ушу жергиликтүү бийликке барып, бир информация алып койсо, ушул жерди мага саткан жада, ушул жер трансформация болобу, болбойбу, алсам болобу, болбойбу деп бир сыра бир жергиликтүү бийликке кайрылып койсо, анан ал жерде толук кандуу маалыматтарды берет элек. Жөн эле акчалар короп кетпесин да. Жерди сатам десе, ошо айыл өкмөткө келип информация алып, чынында бул мыйзамдуу жерби, мыйзамсыз жерби бир тактап туруп анан алса да. Мыйзамсыз курулуш орун алган жердин сугат тутумуна атайын бөгөт коюлуп, жерди ижарага алып иштетип жаткан дыйкандар дагы зыян тартышкан. Кармалган адам болсо өкмөттүн 2022 жылдын 31 майындагы жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү токтомун бузган деп айыпталууда. Бул кылмышка башкалардын дагы тиешеси бар болушу мүмкүндүгү айтылууда. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Талас облусунда быйыл дыйкандарга сугат суу апрель айынын 15-нен баштап бериле баштаарын башкы суу чарба башкармалыгынан билдиришти. Бүгүнкү күндө облустун бардык аймагында арык каналдарды оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Жазгы сугатка даярдыктардан Талас облусунун башчысы Нурлан Дарданов кабар алып, Кара Буура жана Манас райондорундагы сугат каналдарын жеринде барып көрдү. Сөз кабарчыбызда.
Талас облусунун сугат суу тармагын жакшыртуу максатында областта ири долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын бири Кара Бура районундагы Сарымсак каналы. Аталган каналдын жалпы курулуш иштерине 9,5 миллион АКШ доллары жумшалат. Каражат Ислам өнүктүрүү банкынан каржыланууда. Каналдын курулушу 2019-жылы башталып, пандемияда үзгүлтүккө учураган. Кийин жумуштар жанданып, азыркы күнгө каналдын 70% аяктаган. Анын жыйынтыгында 670 гектар жер сугатка айланган. Чоң каналдын 2 километр 600 метр калган. Мына быйыл марттан баштап иш жүрүп атат. Биздин план боюнча ушу быйылкы жылы бүтүрүп элге тапшырып. Латковый каналдын жалпы 33 километр эле, ошонун 19,5 километрин бүтүрдүк. Ошондон ар жакта 13 километрдей калды, быйыл бүтүрөлү деп турабыз. Мындан тышкары Кара Бура районунда Кытай гранты менен Бакты жана Ногой каналдарында курулуш иштери жүрүп жатат. Эки ири каналдагы курулуштар аяктаса, дыйкандардын сууга болгон муктаждыгы жеңилдейт. Быйыл Кара Бура районундагы каналдарды оңдоп түзөөгө мамлекеттик бюджеттен дагы акча бөлүнгөн. Ал каражат Кирав Чоң Табас каналы, Шанхай Иманбек жана Шекер айылындагы Төмөн Таш каналдарын оңдоп түзөөгө жана тазалоо жумуштарына жумшалууда. Төмөн Тамга каналы аз 5 метр жер, бул жер бетондолот да, негизи бетондолуп бүтөт. Жоготу основной ушу 1 километр участокто болот аткан Төмөн Там каналында. 5 метр жер бетондолот, анан нар жагы 1 километр жер механикалык тазалоо иштери жүрөт. Бетондоо иштерин бүгүн баштадык, буга чейин подготовка кылып атканбыз, 1 айдан бери подготовка дайым бүттү. Уже бетондоону бүгүн баштадык да. Буну качан баштайсыздар? Буну мына эмки жумада баштайт, буну алып келип койдук. Төстөр да? Суу кое бергенче ошо жерде бүтүрөбүз. Кара Бура районунун сугат суу тармагындагы аткарылып жаткан иштерден облус башчысы Нурлан Дарданов кабар алды. Президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү, суу чарба башкармалыктарынын башчылары жана ири каналдардын курулушун жүргүзүп жаткан компаниялардын өкүлдөрүнө ишти сапаттуу кылууну эскертти. Ошондой эле жазгы сугатка арык каналдарды даярдоого өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Башкы максат ошол дыйкандарга 15 апрелден баштап сугат иштери, айдоо иштери башталат. Ошондон баштап ошол сугат иштерине дайрыктар кандай болуп атат, ошонун жерине келип, ошол текшерип, карап, ошол иштер жүргүзүп жаткан подрядчиктердин жумушун карап атабыз. Тиешелүү мекеме уюмдун жетекчилери менен, акимдер менен өткөндө Талас району Бакаятанын салынып жаткан каналдарын карап чыктык. Азыр Манас району менен Кара Буран районунда салынып жаткан каналдарды карап көрүп атабыз. Облус башчысы Манас районундагы арык каналдарын абалын жеринде көрдү. Райондо Баласаруу, Кадыралы жана М1 каналдарында ремонт иштери жүрүп жатат. Быйыл Талас облусунун сугат тармагын жакшыртууга өлкө бюджетинен 102 миллион сом бөлүнгөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 10 миллион сомго көп. Бүгүнкү күндө бизде болгон техникалардын баары азыр каналдарда ремонт иштери, айрым жерлерде механикалык тазалоо, айрым жерлерде бетондоо жумуштар жүрүп атат, сооружениялар оңдолуп атат, суу ченөөчү чектер оңдолуп атат. Ошону менен катар биздин өзүбүздүн түзүлгөн графигибиз бар. Кайсыл числого, кайсыл каналыбыз ремонттон чыкса, ошол күнү биз сууду салабыз. Быйыл Талас облусунда дыйкандарга сугат суу апрель айынын 15-нен тарта бериле баштайт. Андыктан суу чарба адистери дыйкандарды ички арыктарды тазалап, камылга көрүүгө чакырышат. Эрте дегенибизди биз пландап атабыз 15 апрелге айрым каналдардан уже суу салынат. Анан көбүрөөк жумуш жүргөн каналдарыбыз ошо апрелдин 25 жобосо ошо 1-майга барат. Может, эгер жетишип калсак, андан эрте бүтсөк, андан эрте сууларды каналдарга салып дыйкандарга жеткиребиз. Белгилей кетсек, өлкө президенти жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан быйылкы сугат суу мезгилине өлкө боюнча арык каналдарды даярдоону күчөтүү тапшырмасы берилген. Ага ылайык күздөн бери облуста даярдыктар жүрүп жатат. Нарын облусунун Жумгал районунда 200 окуучу билим алуу үчүн күн сайын 10 чакырым аралыкты басып өтүүгө аргасыз. Анткени тоо арасындагы айрым элдүү пункттарда мектептер жок. Бүгүнкү күндө өйдө тартса өгүзөлгөн, ылдый тартса ара басынган мына ушундай көрүнүш өкүм сүргөн өрөөндүн күнгөй тескейлерине кабарчы саресеп салган. Жылдыз Бакаева 35 жылдан бери барыш келиши 7 чакырым жолду жөө басып өтүп, келечек ээлерине билим жана тарбия берет. Өзү айтмакчы мунусу менен Гиннестин бүткүл дүйнөлүк рекорддор китебине да кирсе болчудан.
Аныкында эле таң каларлык тагдырга ал мекендеген Кырчын айылындагы 30дай балдар кыздарда кабылышкан. Баарысы тең жайдыр-кыштыр коңшулаш Арал айылына жөө жалаңдамай. Кышында кичине кыйынчылык туудурат, аба ырайы татаал болот. Анан балдар кыйналган учурлары болот, ыйлаган учурлары болот. Алардын сумкаларын көтөрүп, алдап, мына үй көрүндү, мына жетип калдык деп ушундай мамиле кылып балдарды окутуп келатам. Мектепке баратканда сөзсүз жолдособуз, чыккан машиналар кол көтөрөбүз. Имандуу шоферлор болсо баарыбызды батырып алып кетет. Айла жок токтобогондорго айла жок жөө барганга муктаж болуп калабыз да. Жол азабын тартышкан кырчындык балдар кыздар жана жергиликтүүлөр окушкан Бибайда Кожоналиев атындагы орто мектеп өткөн кылымдын 60-жылдарында курулгандыктан телегейи тегиздеш кыйын. Андыктан көбүнесе инвесторлор менен донорлордун методикалык жана материалдык жардамдарына таянууга туура келет. Ал эми билим уясынын жогорку ылдамдыктагы интернет түйүнүнө кошулушу көктөн изилген оокаттын жерден табылгандай эле кеп болду. Мектеп курулгандан бери 2017-жылы мектеп жалпы капиталдык ремонттон өткөн 2 миллион сомго. Анда бардык ушул шарттардын баары тең жаңыланып, бүт от казандарыбыз бар тең алмашылган, паровойлорубуздун баары тең алмашылган. Учурда мектеп жылуу, кышкысында жылуу, балдар чечинип отурушат, бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле быйылдан тарта бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкынын азык-түлүк программасынын колдоосунун аркасында ысык тамак уюштурулду. Жалпы суммасы 1 миллион 300 миң сомдук ашкана жабдуулары алынып, бардык шарттар түзүлгөн. Ошентип, баш аягы 80 окуучусу бар чакан мектепте талаптагы шарттарды түзүү аракеттери күч. Мурун болсо балдарга чай эле берчүбүз. Булочка, коржик, кекс менен. Азыр болсо жакшы, Кудайга шүгүр, булардын баары келип, ызык тамак менен камсыз кылып атабыз. Бизге жакшы жардам болду. Окуучуларыбыз жыргап сүйүнүп калышты ызык тамак менен. Анткени Жумгал районунда билим берүүнүн сапатын жакшыртууда көйгөйлөр арбын. Жогоруда белгиленгендей, айылдардын чачкын жайгашынан жана майдаларында мектептер болгондуктан, алардагы 200 окуучуну ташуу үчүн атайын автобустар уюштурулган. Бирок техникалыгын кылып, кээ бир күндөрү билимге талпынгандар жөө калышат. Мындан тышкары 500га жакын балдар кыздар ырыстуу деле ыңгайлыктары жок кичинекелеринде окушарын көңүлү тийсөк, аталган өрөөндө азырынча агартуучулуктун алгылыктуу жактары аздай. Өлкө башчысы Садыр Жапаров улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койгону облустун аймактарында атайын иш-чаралар өтүп келет. Мында башкы максат нарктуу коомду куруу. Аны менен нарктуулук бала-бакчадан, мектептен жана жогорку окуу жайдан эмес, үй-бүлөдөн башталарын эске алып, салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу зарылчылыгы келип чыгууда. Ушул багытта Түп районунун Корумда айылында улуттун барктуулугу жана нарктуулук аталышындагы иш-чара өттү. Кененирээк кийинки материалда. Ооруп калдыңбы? Кит сокту сени. Таяк жеп калды. Ошкан билбейт. Эмне талаштырат? Улуттук наркты сактоо жөнүндө атайын программа иштелип чыгып, нарк маселесинде диний ишенимдердин жана каада салттардын баалуулуктарын бири-бирине карама-каршы койбой өңдүү маселелер эске алынды. Аны менен бирге салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу, коомдун нарктуу өкүлүн жана нарктуу мамлекеттик кызматчысын калыптандырууда мамлекеттик тилге жана тарыхый баалуулуктарга өзгөчө көңүл дагы бурулушу керек. Президентибиздин жарлыгына ылайык адеп, акылак, улуттун баардыгы улут үй бүлөңгүсү, бата, атанын орду, эненин, баланын баардыгын камтып, ошондой чоң иш-чара өтүп жатабыз. Илдертен келаткан каада салтыбызды, илдертен келе жаткан өзүбүздүн ордубузду, атанын ордун баарын ошону көргөзөлү деп чечтик. Улуттун барктуулугун жана нарктуулугун кийинки муундун өкүлдөрүнө жеткирүүдө атайын сахналаштырылган оюндар, элдик фольклордук ыргөөлөр Корумда айылындагы иш-чарада жергиликтүүлөргө тартууланды. Муну менен нарктуу жаранды жана нарктуу коомду куруу жөнүндө калк арасында жайылтуу иштери жүрүүдө. Абдан ыраазыбыз, жакшы өткөрүп атышат. Дагы эле мындан аркы иштерине дагы биздин айылдарыбызга, биздин айымдарыбызга мындан аркы иштерине да ийгилик каалайбыз. Үй бүлөлүк ден соолук, үй бүлөлүк бактылуулуктарды каалайм.
айылдагы тигүүчү кыздарыбыздын иштери даңазаланды. Айылдагы чыгармачылык менен алектенген кыздарыбыздын иштери даңазаланып, ушундай бир шыктанган сонун иш-чара болду. Мен ойлойм, бүтүндөй Кыргызстан боюнча улуттук нарктуулукка, баалуулукка, улуттук идеологияга, бала тарбиялоо, кыз тарбиялоого кайрылып, ушундай иш-чараларды өтсөк, бир канча бир алдыга жылабыз деген ойдомун. Жаңы технологиялардын айдыны менен ааламдашуу доорунда кыргыз эл аздыктыгы маданиятты жана баалуулуктарды түп тамыры менен жоготуп албоо үчүн нарктуу коомду куруу талабы келип чыгууда. Ошол себептен жер-жерлерде атайын иш-чаралар өтүп, ага кийинки муундун өкүлдөрүн тартуу керек. Аны менен бирге мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге улуттук наркка байланышкан түрдүү багыттагы демилгелерди сунуштоо менен бирге диний ишенимдерге жана улуттук наркка өтө сый урмат менен мамиле кылууга, ошондой эле нарктуу коомду курууда Кыргыз Республикасынын жарандарына үлгү көрсөтүүсү дагы сунушталган. Ааламга кеткен жол айылдан башталат деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Кыргызстанда акыркы кездерде коомчулуктун колдоо асасында айылдарда бир катар эл пайдасы үчүн жумуштар аткарылып жатат. Жакында мындай саамалык Сузак районунун Багыш айыл аймагындагы Караганы айылында ишке ашты. Бош жаткан жай азыр элет жашоочулары эс алуучу жайга айланып калды. Муну ишке ашырууда айыл эли өз капчыктарынан тыйын топтоп, эл пайдасы үчүн ушул жайды салышты. Эми бул жерде эл ынтымакта, биримдикте биригүүсүнө өбөлгө түзүлүп калды. Ушуну элдер, балдар баары акчаларын чогулту. Аяк биякты иштеген балдарыбыз, берде балдарыбыз ушундайлардын баары үйлөр жасашты. Эми дагы азыр кем аранда жасашат. Мына быйыл балдарга дагы селкинчектерди алып берип жакшы кылып атат. Мен айтарым балам, насаатым айтарым, дайым эле айтып жүрөм. Ынтымак болсо ырыс болот. Элди бириктириш үчүн элдин ошо аксакалдары, элдин төрайымдары, бизге окшогон аксакалдарынын баарын жакшынакай тилин алса, ушундай жакшынакай күндөр замандарыбыз оңолуп кете берет. Ынтымакчылыкка карайт балам. Абдан жакшы иш болду бул. Бул балдар үчүн жана жаштар үчүн болот. Бул элдин ынтымагында. Элдин энеси менен эл бар экен. Балдар өсүп атат, жаш балдар. Булар ошолорго өмүр берсин, көп жашасын. Соңку 2 жылдан бери өлкө аймагында дал ушундай эл салымынан салынган жайларда көбөйүп барууда. Буга чейин Караганы айылында жаштар эс алуучу, спорт менен алек болуучу жайдын жоктугу түйшүк жаратып келчү. Эми болсо өздөрү үчүн жакшы шарт жаралды. Ушул жерди Анарбаев Рахматилла деген агабыз берген бизге. Ушул жерди ушундай уюштуруп, спорт площадка кылып, спортивный неме кылып, жаштарга ушу жаштар ден соолуктар, спорт бул ден соолуктун булагы да. Ушу жаштар ушул жерге келип ойносун деп ушуларды куруп неметти атабыз. Эң алгачкы салымды ушу кошкондор ушу Россия, Алматы, Казакстанда жүргөн биздин мекендештер. Бир туугандарыбыз эми мигрант деп койсок болот, ошолор, салым кошкон ошолор. Ошону биякта биз бир тыйынын бир четке кылбай, ошол жака салым кошуп, мына көрүп тастар, ушу бүт немелерди уюштуруп атабыз. Эл достугун чыңдап, ынтымакка чакыруунун бир жолу болгон бул саамалыкка айыл эли кубанып турушат. Айланасын жакшыртып, жашылдандыруу үчүн көчөттөр дагы тигилүүдө. Эми алдыда дагы чоң максаттар коюлганын мындагылар белгилешет. Ушул жерде бир паркка айландырайлык, ар дайым эле ачык болсун деген тәризде быйыл ушундай нерселерди курдук. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына арчаларды, кичине карусель, качелияларды кылып, анан бир аз жетише албай калдык. Келечекте да пландарыбыз бар. Кудай буйрса ошо жаштар көбүрөөк ойной турган дагы бир горка,
да кичинекей да балдар ойнотор качеля, ушу бассейн курайын деген дагы келечекте максаттарыбыз бар. Калк арасында ысырапкерчиликке жол бербөө боюнча бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар ишке ашып келүүдө. Ушул сыяктуу элдин муктаждыктарын карапайым калктын эсебинен чечип жаткан Карагана айылынын жашоочулары дагы өзгөлөргө үлгү жарата алышты. Келечек муунга татыктуу билим берүү жана өркүндөтүү зор мааниге. Ошондуктан бүгүнкү күндө компетенттүү мугалим болуу учурдун башкы талабы болууда. 70тен ашуун билим берүүнүн агартуучулары атсалышкан республикалык сынак Кадамжай шаарында өтүп, 6 мугалим Дубайга, 3 мугалим Ташкент жана Алматы шаарына 17 мугалим акысыз жолдомого ээ болушту. Бул иш-чара коомдогу мугалимдердин статусунун дагы да бекемделишине түрткү бермекчи. Компетенттүү мугалим 2023 жылдагы сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланышты. Республикалык деңгээлдеги уюштурулган сынакка аймактардан 71 мугалим атсалышты. Билим берүү тармагынын адистери учурда мугалимдин коомдогу беделин көтөрүүгө өзгөчө көңүл буруп, агартуучу кесибин аркалаган адистерди шыктандырып, ар тараптан колдоого алуу зарылчылыгын баса белгилешет. Республикалык сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземине Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кеңешчиси Кыялбек Акматов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Окуучунун билим сапаты окуткан мугалимдин билим сапатынан ашып түшпөйт деген бир фраза бар. Мугалими канчалык деңгээлде болсо, окуучусу ошол деңгээлде эле болот. Ошондуктан мугалим биринчи өзү өнүгүш керек, өзү өсүш керек, өзү билимдүү болуш керек. Мындай жеткенде кутулуңузга толдуңузбу? Албетте, толгон үчүн, колдоо болгон үчүн биздин билим берүү жана илим министри Иманалиев Каныбек Капашевичтин тапшырмасы менен ушул жөнөкөй карапайым мугалимдер өткөргөн конкурсту колдоо үчүн атайын келдик. Куршат, мугалим дайыма колдоого муктаж, ал коргоого муктаж. Мына ушул мугалимдерибизге арналган мындай иш-чаралардын дагы да мындан ары көп өтө беришине билим берүү министрлиги дайыма тилектеш. Мугалим өнүкмөйүнчө коом өнүкпөйт. Ошондуктан билим сапатынын жогору болушу бул мугалимге байланыштуу дешет адистер. Сынактын алкагында 71 мугалим балдардын билимине тарбиясына жалпы коомчулуктун көңүлүн буруу максатында миңдеген ата-энелерди да окутушту. Сынактын жеңүүчүлөрүнүн бири Нуржамал Тургунова 3 ай бою ар бир баскычта активдүү аракеттерин жасаган. Анда заманбап технологияны колдонуу менен балдарды окутуп, өз кесибин өркүндөтүү үстүндө иш алып баргандыгын айтат. Бардыгы эле ушул катышкан конкурсанттар изденүү менен көптөгөн ийгиликтерге жетишти деп ойлойм. Мындан кийин дагы ушул усулдарды колдонушуп, ушул жаштарды ушул жаңыча усул менен окутууга үйрөнүштү. Анан ушул санарип доору, технология кылымы, Z муундарды тарбиялоодо мугалимдер өтө такшалды деп ойлойм. Сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи жогорку деңгээлде уюштурулду. Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Сейилкан Асанова катышып, жеңүүчүлөрдү куттуктап, райондун аймагындагы билим берүү кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө жогору баа берип өттү. Кечке сынакка биздин Кадамжай районундагы 83 мектебибиз болсо, ошонун 70% мектептерден мугалимдер катышып, өзүнүн чыгармачылык санарип мугалим экендигин көрсөтүп, биздин мугалимдердин көпчүлүгү ушул сынакта жеңүүчү болуп, Дубайга, ошол алыскы чет өлкөлөргө ошондой эле жакшы баалуу сыйлыктардын ээси болду. Компетенттүү мугалим республикалык сынагында Z Moon деп аталган смартфонго байланып калган өспүрүмдөрдүн билим сапатын жогорулатууда ата-энелердин да колдоосу керек экендиги программага киргизилген. 71 катышуучу ошондой эле китеп окуу сынагында бала тарбиялоодогу 33 ката тууралуу өз кемчилдиктери үстүндө иш алып барышты. Уюштурулган конкурска биринчи жолу катышып жатам. Катышканыма аябай сыймыктанып, ыраазы болуп турам. 83 упай алдым, топтодум. Уюштуруучуларга, бактыгүл эжекеге чоң ыраазычылык билдирем. Сынак жогорку деңгээлде өттү. Дубайга жеңүүчү болуп аталдым. Дубайга бүтөк алдым. Компетенттүү мугалим бүгүнкү күндө чыгармачыл, изденүүчү мугалим окуучулар менен ошондой эле ар дайым ата-энелер менен байланышта болуш керек. Эми ар бир шартын аткарууда өтө изденүүчүлүк менен аткарганга аракет кылдым. Энелер мектеби балага көңүл бөлүү, анын келечегине сарай куруу деген темада энелер мектебин өткөрдүк.
Сынак быйыл биринчи ирет өткөрүлүп жаткандыктан Талас, Нарын жана Баткен облустарынан мугалимдер катышты. Сынактын уюштуруучусу жаштардын кесип тандоого болгон кызыгуусун арттыруу максатын көздөйт. Ал билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө бел байлагандыгын кошумчалап, компетенттүү мугалимди келечекте жайылтуу менен Кыргызстандын билим берүү системасынын өнүгүшүнө салым кошууну билдирди. Биринчи орунга чыгып жеңип Турция, экинчи конкурсунда 22 жылы Дубай шаарына 34 мугалимди алып барып, бир канча чет өлкөлөргө алып чыгып, Асылбек Мадалиев менен биргеликте иштеген. Бүгүнкү күндө өзүмдүн ушул илимий ишимдин негизинде өзүмчө жаңы бир компетенттүү деп чыгуу керек экен. Демек биз санарип менен үйрөтүп бүтө алдык. Биз бир гана болгону балдарды шыктандырып окутуу керек экенибиз мага ушул таасир берди дагы. Компетенттүүлүк боюнча мугалимдерди алып чыгууну кааладым. Сынак ачык айкын онлайн түрүндө калыстар тарабынан бааланып, жыйынтыгында 6 мугалим Дубайга, Алматы шаарына, 17 жана Ташкент шаарына 3 мугалим акысыз жолдомону утуп алышты. Ошондой эле калган мугалимдер да ардак грамота жана баалуу белектер менен сыйланышты. Өлкө аймагында болуп жаткан акыркы аптада орун алган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.